Аты алтын тамга менен жазылган инсан. Чыңгыз Айтматов тууралуу жалаң гана ушундай сөздөр айтылып келет. Ал үстүбүздөгү жылы 90 жашка чыкмак. Кыргыз эл жазуучунун мааракеси жогорку деңгээлде өткөрүүсү күтүлүүдө. Эң баарынан сүйүнкөнү Айтматовдун 90 жылдыгы дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да майрамдала тургандыгы. Мухаммедкалы Абылгазиев белгилегендей, Астана шаарынын көчөлөрүнүн бирине белгилүү кыргыз жазуучусунун атынын ыйгарылышы казак эли жана Нурсултан Назарбаев башында турган Казакстан Республикасынын жетекчилиги тарабынан Чыңгыз Айтматовдун элесине терең сый-урмат көрсөтүүсү катары саналат. Салтанаттуу иш-чара Казакстан жана Кыргызстан өкмөт башчыларынын катышуусу менен болду. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев белгилегендей, Айтматовдун мурасы бул баа жеткис руханий байлык. Ал өзүнүн чыгармалары менен дүйнө жүзүнө белгилүү. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов Кыргыз элинин гана эмес, казак элинин да ааламга сыймыктанар залкар жазуучусу. Анын чыгармалары дүйнөнүн 180 тилине которулуп, көп окулган чыгармалар катары таанылды. Ал дүйнөнүн бардык булуң бурчтарына өзүнүн туруктуу окурмандарын тапты. Чыңгыз Айтматовдун муразы бул жалпы адамзат үчүн руханий улуу азык. Ал өз чыгармаларында адамзаттын тарыхый эс акылын терең талдоого алып, жашоонун күнүмдүк ар бир баскычын басып өтүүдө. Адам уулу канткенде адам болот деген татаал жана түбөлүктүү нырабалык маселелер ой толоолорун берген. Бүгүнкү иш-чара өзгөчө мааниге ээ. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, быйыл Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси дүйнөлүк масштабта, анын ичинде айрыкча түрк тилдүү мамлекеттерде, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинде Европа мамлекеттеринин алкагында кеңири белгиленип жатат. Өз кезегинде Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагинтаев белгилегендей, Астана шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы көчөнүн ачылышы эки боордош өлкөнүн ортосундагы маданий жана руханий байланыштарды бекемдөөгө дагы зор салымын кошот. Елордамыз Астанада адамзаттың Айтматов атанган улуу жазуучу Шыңгыз Төрөкулунун атына көчө берилүүі бауырлас элдер арасындагы достук пен туустуктун тамаша үлгүсү деп билемин. Шыңгыз Айтматов шынында да эки элге тең тулга, ортак мактанышымыз. Баршамыз улуу каламгердин чыгармачылыгын катар окуп өстүк. Бүгүндө да өскелең жас урпак Шыңгыз агамызды сүйүп окуйду. Өйткені оның шығармалары бізге өте жақын. Онда екі туысқан халықтың қилы тағдыры мен терең тамыры жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Шыңғыс Төрөкулунун бүкіл шығармашылығы мен өмір жолы қазақ топырағымен тікелей байланысты. Ұлы жазушының туып өскен Шекер айылы Жамбылдың Жуалысымен іркелес қоныстанған. Тіпті жазушы Жамбыл зоотехникалық малдәрігерлік технумда оқыған кездері Шекерге қайтарда Айша биби кесенесіне соғып, арнайы зират етіп, кетуді өзінің азаматтық парызы санаған екен. Көчө жалпы маанидеги магистралдык көчө, 8 кыймыл тилкеси бар. Ал Астананын тарыхый бөлүгүн жана конуштар аймагы менен бириктирип турат. Көчөнүн жалпы узундугу 2020 жылга карата 7,5 чакырымды түзмөкчү. В марте 2015 года решением Маслихата города Астаны было присвоено имя Чыңгыза Айтматова улице. 4 полосы в одну сторону, 4 полосы в другую сторону. Везде она освещена. Уже везде установлены таблички с наименованием улицы Чыңгыза Айтматова. Өзүнүн кубанычын улуу жазуучунун уулу Элдар Айтматов да билдирди. Анткени ал дагы бул саамалыкка чакырылгандардан. Они помнят и любят до сих пор Чыңгыза Айтматова, его творчество, его очень близкую дружбу когда-то с казахскими деятелями культуры и другими деятелями науки также. Вот поэтому очень такое волнительное чувство, находясь здесь. Чыңгыз Айтматов атындагы көчөнүн ачылышы Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 7-чи жыйыны менен дал келип, анда эки тараптын кызматташуусунун маанилүү маселелери талкууланды. Серепчилердин айтымы боюнча эки өлкөнүн алака катыштары кыйла жакшырган. Биз Казакстан менен Кыргызстан арасындагы бүгүнкү күнү калыптаскан бийик деңгейдеги сеним мен сериктестикти өтө жогору багалайбыз. Элбасымыз Нурсултан Абишұлы айткандай, Казакстан мен Кыргызстандын карым-катнасы өзге елдерге үлгү болуу тийиз. Біз үшін Кыргыз халкы әрқашан
туысқан бауыр халық, ал Қырғызстан ең жақын көршіміз ғана емес, сонымен бірге стратегиялық серіктесіміз де болып табылады. Өйткені біздің тарихымыз да, тіліміз де, дініміз де, мәдениетіміз де ортақ. Біз шын мәнінде Қырғыз Республикасының тұрақты дамуына мүдделіміз, экономика саласына тығыз ынтымақтастықты ары қарай дамытуға, өзара тиімді инвестициялық саясатты жүргізуге ниеттіміз. Біз Қырғыз елі Қазақстанның бардық жетішкендіктеріне дайыма қуанабыз. Анткени сіздер менен бізді қылымдар бойы үзілбей келатқан бір туғандық, madani жана тарихи байланыштарыбыз бар елбіз. Қырғыз Республикасы Қазақстан Республикасымен болған ар тараптуу кызматташуулардын өнүгүшүнө абдан олуттуу маани берет. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы стратегиялык ала катнаштар мындан арыда элдин биримдиги үчүн чыңдалышына биз абдан ишенебиз. Урматтуу Бакытжан Абдиевич жана жыйындын катышуучулары, жакында Дүйшөмбү шаарында өткөн көз карандысыз мамлекеттер шериктешиктин өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынында жолугушууда Кыргыз-Казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелер боюнча өкмөттөр аралык кеңештин жыйынында каралуучу маселелер тууралуу кеңири баарлаштык эле. Кызматташтык чынында эле көп тараптуу жана өнүгүүгө багыт алган. Соода тармагын алсак, 2017-жылы өз ара соода жүгүртүү 13%га жогорулган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 5 айында өсүш дээрлик 10%ды түзгөн. Тараптар кеңешме жыйынтыгы боюнча ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги жана Казакстан Республикасынын улуттук экономика министрлигинин ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандумга кол койду. Келишим эки өлкө ортосундагы экономикалык өз ара аракеттешүүнүн бардык актуалдуу маселелерин чагылдырат жана өз ара товар жүгүртүүнүн өсүү фактысы катталган. Эскертсек, эки өлкө өкмөттөрү тараптан товар жүгүртүү көлөмүн 1 миллиард АКШ долларына жеткирүү милдети коюлган. Протокол отражает все важные вопросы нашего взаимодействия. Значит, в протоколе мы констатировали то, что у нас растет взаимный товарооборот, и премьеры поставили задачу довести его уже желательно в этом году до $1 миллиарда. Өз ара соода жүгүртүүнү 1 миллиардга жеткирүүнү ишке ашырууга болот, деди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Соода саттыктын көлөмүн көбөйтүүдө эки тараптуу соода экономикалык кызматташууда болуп жаткан тоскоолдуктарды жоюуга өкмөттөрдүн өзгөчө көңүл буруу сөзсүз таасирин тийгизет. Аларды атап кетсек, Кыргыз Республикасынын ветеринардык контролдоо системасынын эквивалентин таануу, эл аралык жүктөрдү ташыган жүк ташуучуларга карата уруксаат берүүчү документтерди четтетүү, мамлекет башчыларынын эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык катнашты мындан ары бекемдөөгө умтулуусу чоң жана буга саясий эрктин бар экендигин белгилеп кетемин. Мындан тышкары 2003-жылдын 29 декабрындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Казакстан Республикасынын өкмөтү ортосундагы мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү пункттары жөнүндө макулдашууларга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколго кол коюлду. Аталган документтин негизинде эки тараптуу өткөрүү пункттары катары саналган Кең Булуң автожол жана Токмок автожол көзөмөл өткөрүү пункттарынын иш режимине өзгөртүүлөр киргизилди. Протокол күчүнө кирген соң аталган өткөрүү пункттары көп тараптуу болуп, өз кезегинде Ак Тилек автожол жана Ак Жол автожол өткөрүү пункттарынын жүктөмүн азайтат. Тактап айтканда, эми чет элдик туристтер Ысык көл облусуна Кең Булуң автожол жана Токмок автожол көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу тоскоолдуксуз өтө алат. Бул келишим Кыргыз Республикасы менен Казак Республикасы ортосундагы мамлекет чек арадан өтө турган көзөмөл өткөрүү жайларын өзгөртүү боюнча. Мында эгер азыркы күндө 7 көзөмөл өткөрүү жайынан 5-өө эл аралык көп тараптуу болсо, 2 көзөмөл өткөрүү жайы эки тараптуу болчу. Ошо 2 көзөмөл өткөрүү жайындагы көп тараптуу эл аралык болду. Бул Кең Булуң жана Токмок көзөмөл өткөрүү жайлары. Бул бизге бергени ушул 2 көзөмөл өткөрүү жайынан бөлөк мамлекетти Кыргызстан менен Казакстандан тышкары бөлөк мамлекеттердин жарандарында өткөрүүгө укук берет. Ошонун негизинде биз азыркы кезде Ысык көл туристтик сезон болуп атканда же башка мезгилдерде биз бөлөк жактан келген бөлөк мамлекеттерден келген жарандар ошо көзөмөл өткөрүү жайынан өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бул кадам туристтердин агымын жогорулатууга шарт түзөт. Айта кетсек, туризм маселеси жыйында эң негизгилердин бири болду. Ярким примером взаимовыгодного сотрудничества являются туристические маршруты к пику Хан-Тенгри, пролегающие по территориям наших стран.
Вместе с тем, нерешенным остается вопрос порядка использования туристических троп общего пользования на границе. Этот вопрос обсуждается нашими странами более 7 лет и требует нашего особого внимания. Вы сегодня на узком сказали, что вопросы туризма находятся на вашем личном контроле, и развитием туризма вы занимаетесь лично. Нас это очень радует. Чынында эле туризмдин өнүгүүсү дээрлик бардык тармактардын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Аталган тармакты биргелешип өнүктүрүү үчүн комплекстүү чечимдерди кабыл алуубуз керек деп ойлоймун. Казакстанга келген турист Кыргызстанга эч кандай тоскоолдуксуз барышы керек. Мен ойлойм, бизге келген туристтер дагы ошол сыяктуу эле Казакстанга келип, чыгып, каалаган аэропорттон учуп кетүү, каалаган транспорт менен башка жакка кетүү мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек деп ойлойм. Аталган тармакты биргелешип өнүктүрүү үчүн комплекстүү чечимдерди кабыл алып, буга байланыштуу туризмди биргелешип өнүктүрүү боюнча өзүнчө бир макулдашуу, бир соглашение деп атабыз. Ушуну сиздер менен кол коюшсак, бул дагы абдан чоң кадамдардын бири болот деп ойлойм. Анда эки өлкөнүн ортосундагы туристтик багыттарды биргелешип аныктоо, туристтик продукцияларды жылдыруу, өлкөлөрдүн туристтик потенциалы жөнүндө видео роликтерди телеканалдардан берүү, жагымдуу туристтик маалымат чөйрөсүн калыптандыруу жана туризмге түздөн түз таасирин тийгизүүчү инфраструктуралык долбоорлорду биргелешип ишке ашырабыз. Бул сунуш Казакстандын өзүнүн туристтик тармагын өнүктүрүүгө карай умтулуусуна да абдан актуалдуу болот деп эсептеймин. Тараптар эки жактуу кызматташуунун башка маселелерин да талкуулашты. Ошентип, эксперттер материалдарды кыйла натыйжалуу изилдеп чыгышкан жана өкмөттөр аралык кеңештин күн тартибине киргизилген маселелердин көпчүлүгү боюнча чечимдерди табышты деген пикирге келишкен. Мындан улам жолугушуу кыйла достук маанайда өттү. Кыргызстан жана Казакстан өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки 8-жыйынын келерки жылы Бишкекте өткөрүү чечилди. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз ушу Кыргызстандын инвестициялык жагымдуулугун арттыруу боюнча өкмөттүн чаралары тууралуу кеп кылабыз. Бүгүн биздин студиянын коногу Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Боронов Кубатбек Айличевич. Кубатбек Айличевич, саламатсызбы? Ошо баарына белгилүү болгондой, ошо бизнес жүргүзүүнүн шарттарын жакшыртуу жана ошо инвестицияларды тартуу өкмөт ишмердигинин приоритеттүү багыттарына кирди. Деги эле ошо бизде мамлекеттик органдардын ошо инвесторлорго көмөк көрсөтүү багытында кандай иштер жүрүп жатат азыр? Азыркы өкмөт болсо ошол инвестиция тартуу маселесин жакшыртуу, болбосо ошол келген инвесторлорго жакшы шарттар түзүп берүү боюнча бир топ кадамдарды таштаган турабыз. Азыр мисалы үчүн мына айта кете турган болсок, ошол деги эле бизнес чөйрөсүнө 2 жылга чейин текшерүүлөрдөн бошотуу боюнча, анан кээ бир налогдун түрлөрүнөн дагы жаңы курулган жанагы производстволорго, же болбосо жаңы ачылган ошо бизнестерге, аларга ошол налогдордун түрүнөн дагы бир топ мындай бошотуулар каралып атат да. Андан сырткары айта турган болсок, могул бизде тармактар бар да, бизнестин тармактары, мисалы үчүн айыл чарба багытында азыр бир топ жакшы мындай көрсөткүчтөр болуп келатат. Туризм багытында жакшы көрсөткүчтөр болуп келатат. Эми тоо кен багытында абдан мындай бизде азыр бир топ көп компаниялар четтен келишип инвестиция салышып ошол жерде иштерин жүрүп жатат да. Анан ошол тоо кен багытында тармагында иштегендерде акыркы мезгилдердеги жергиликтүү элдин ошолорго болгон баягы мамилеси абдан мындай бир анча жакшы болбой атат да. Ошонун негизинде ошол эгерде бир кандайдыр бир мыйзамсыз түрдө тоскоолдуктар жаратылып атса, жергиликтүү эл тарабынан кандайдыр бир мамлекеттик орган тарабынан ошолорго дагы бир мындай мыйзам түрүндө катуу жаза колдонуу боюнча дагы мына мыйзамдарды карап атабыз. Ошондой эле инвесторго баягы мыйзам түрүндө гарантия жагындагы бир топ жогорулатуу боюнча мыйзамдарды дагы азыр карап жатабыз да. Ошол инвесторлор үчүн ушу баардык документтер жана уруксаат кагаздары менен инвестициялык лоттор даярдалат деп да айтып жатасыз. Ушуга кененирээк токтолсоңуз, бул инвестициялык лот деген эмне? Чоң инвесторлор мына Орто Азияга келгенде көбүнчө бизге биринчи келишет да. Бизде эмнеге ошол келет? Бизде биринчиден баягы кандайдыр бир фабрика же завод салына турган болсо, өнөр жай тармагында бизде электр энергия арзан, башка мамлекеттерге салыштырмалуу. Экинчиси бизде баягы
ишчи күчтөр арзан, жумушчу күч. Ушул эки жакшы бизде мындай предпосылка бар да, ошо инвестордун келишине. Анан келгенден кийин бизде жанагы кээ бир мыйзамдардын дал келбестиги, же болбосо могул баягы бюрократия деген маселе бар. Ошолордун кесепетинен көп инвесторлор баягы бизде бизнес ачпастан кайра кетип калган убактар болот да. А инвестлот деген буга абдан жакшы жол шарт түзүп берет ошо инвестордун келип иштешине. Мындан кийин Кудай буйруса ошол инвестлотту биз киргизгенден кийин келген бизнесмен даяр бизнеске келет да. Жергиликтүү бийлик болобу, же бир шаардын мисалы үчүн жетекчиси болобу бер да. Же болбосо айыл өкмөтүнүн башчысыбы, же райондун акимиби, же болбосо кандайдыр бир мамлекеттик органдын башчысыбы, же жеке бизнесмен болсо дагы инвестор тартып келем дей турган болсо, биз ошолорго мондай шарт коюп атабыз, же ошондой шарт түзүп берип атабыз. Бардык документтерин трансформациядан баштап коммуникацияны тартып келип, ошол инвестор келип акчасын салып иштей турган шарт түзүп, же орусча айтканда под ключ жасайт да. Бүт бардыгын жасап туруп даярдап турат. Же болбосо ошону даярдап алып туруп, анан кийин бизнесмен ошо инвесторду издегенге мүмкүнчүлүк шарт алат да. Анан келген инвестор көрүнгөн кабинетке чуркап, баягы уруксат алчу кагаздардын артынан жүгүрүп, тоскоолдуктардан ажыратып атабыз да, чыгарып атабыз. Арылтып, ошону менен бизнесмен келгенден кийин даяр бизнеске келет дагы, акчасын салат, заводун курат, эгер курулуш керек болсо, же болбосо оборудованиясын коет, ошо менен иштеп кетет турган шарт болот да. Куатбек Алиевич, ошо социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттарында дагы акыркы күндөр айтылып келатат. Ошо өкмөттүн ишмердүүлүгүнө 100 күн болду. Ошол 100 күндүн аралыгында өкмөт тарабынан кандайдыр бир ушу инвестициялык бир долбоорлор ишке ашырган жок, инвесторлор келген жок, инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок деп дагы бир айтып жатышат. Ушул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул эми же маалыматы жок адам айтышы мүмкүн, же болбосо башка ой менен айтылышы мүмкүн да. Андай эмес. Кыргызстанда инвестор дайым эле бар, келип аткан, келип да жатат азырчы. Биз буга чейин ар бир тармак өзүнчө ошо инвестор менен иш алып бараткан болсо, азыр биз даже өкмөттүн деңгээлинде ар бир келген инвестор менен мына мен ошол тармакка жооп берүүчү вице-премьер катары ар бир инвестор менен жолугушууларды өткөрүп атабыз. Андан сырткары пландалган иш-чаралар бар, ошолорду өткөрүп атабыз. Мына жакында эле инвестициялык форум болуп өттү, экономикалык мына немеде Чолпонтада. Ошол жерде мына жылдан жылга келген Кыргызстанга кызыккан инвесторлордун же Кыргызстанда бизнес кылам дегендердин саны өсүп атканын көрдүк. Бул жолку да мына азыр Аравиядан да келген инвесторлорду көрдүк, ошол форумга келип атайын катышып аткан. Бул деген Кыргызстандын баягы инвестициялык климаты барган сайын жогорулап, же болбосо жакшырып атканын белгиси деп айтсак болот да. Ошондуктан мен ойлойм, бул ойго кошулбаймын. Кудай буйруса, жакынкы аралыкта бул жөнүндө дагы маалыматтар чыгат. Анан ошо келген инвесторлордун жана мен айтып аткан эң негизги, жана орусча айтканда фишка деп койсок болот. Биздин ошо азыркы басым жасап аткан ишибиз ошо жана инвестициялык лот да, же болбосо жанагы инвестициялык папка. Биз ошол жана өнүгүү программасындагы кирген шаарлардын 20 шаардын ошол жетекчилерине ушундай шарттарды коюп атабыз. Деги эле Кыргызстандагы болгон жетекчинин баарына ошондой шарт коюлат да. Мындан кийин инвесторду мага жөнөткүлө же мага инвестор келсе деп күтүп отурмай жок. Ар бир жетекчи өзү иштейт. Керек болсо биз ошолорго ошондой шарттар түзүп берүүнү карап атабыз. Мисалы үчүн мэр город бир ошол өзүнүн шаарына ылайыкталган 4-5 инвестициялык проект жасап, багыттар боюнча, кайра иштетүү багыты, туризм багыты боюнча, же болбосо башка дагы бир багыттар боюнча, завод, фабрикаларды куруу боюнча ошол проекттерди жасап, пакет документти жасап, жанагы коммуникациясын баарын киргизип, жерди трансформациядан өткөрүп, бардык пакеттин китебин даярдап туруп, ошону көтөрүп алып туруп, анан инвестор издеп өзү чыгыш керек. Мурункудай отуруп, мага инвестор келсе ошону сунуштайм, же болбосо инвестор келсе жерди көрсөтөм, тегини көрсөтөм деген мамиле азыр ал болбойт да. Инвестор азыр талаш болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ошо Кыргызстандын инвестициялык жагымдуулугун арттыруу тууралуу кеп кылдык. Бүгүн биздин конокто Кыргыз Республикасынын 1-вице-премьер-министри Боронов Куатбек Алиевич болду. Саламатта туруңуздар.